Саламатсыңарбы балдар? Биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор экранга жакыныраак отуруп, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабактын темасы адамдын пайда болушу жана биосферага тийгизген таасири. Бүгүнкү сабакта адамдын пайда болуу багыттары, адамдын биосферадагы орду, жаратылышты коргоо тууралуу билимдерге ээ болосуңар. Адамдын келип чыгышы бул кайнозой эрасындагы жаңы тиричиликтин эрасы. Грек сөзүнөн кайнос бул жаңы, ал эми зой деген жашоо деген маанини түшүндүрөт. Бул эра палеоген, ошондой эле неоген жана антропоген доорлорун камтыйт. Континенттердин жана кургактыктын азыркы кездеги абалынын калыптанышына жана жандуу организмдердин обочолонуусуна алып келген. Мына ушул эрада курт-кумурскалар менен сүт эмүүчүлөрдүн азыркы жырткычтар жана ошондой эле приматтар келип чыккан. Мына ушул кайнозой эрасынын артыкчылыгы болуп, гүлдүү өсүмдүктөрдүн фотосинтез процессине байланыштуу алсак, систематикада жаныбарлардын көптөрдүүлүгүн изилдеп, аларды ар кандай топторго бөлүүчү илим. Бул систематикалык топторго бөлүштүрүүдө мына ушул экрандан көрүп турган швед окумуштуусу жана табият изилдөөчүсү Карл Линнейдин салымы абдан чоң. Ал окшош түрлөрдү тукумга, тукумдарды урууга, урууларды түркүмдөргө, мына ушул түркүмдөрдү класстарга, класстарды типке, ал эми типтер жаныбарлар дүйнөсүнө бириктирилген түргө так аныктама берген. Биз буларды ар бир сабакта пайдаланабыз. Ал эми адамдын келип чыгышына дагы экинчи окумушту бул Чарлиз Дарвин дагы абдан өзүнүн салымын кошкон. Ал эми атомдогу атовизмдерди айта кете турган болсок, атовизмдер белгилүү бир түрдүн алыскы тегинин белгилеринин пайда болушу же болбосо денелердеги өсүндүлөр. Силер буга чейинки 7-класстын зоология предметинен окуп келгенсиңер. Мына ушул денедеги түктөрдүн пайда болушу, ошондой эле көпийинчектүү адамдар, ошондой эле кээ бир адамдарда мүйүздөр дагы калдыктары дагы бар. Мына ушулар дагы байыркы түрдүн алыскы тегиктеринин белгилеринин пайда болушу. Булар атовизмдер. Андан сырткары рудименттер. Рудименттер организмдин тарыхый өөрчүшүндө мына ушул органдардын дагы калдыктары калган. Мына ушул организмдин тарыхый өөрчүү процессиндеги өзүнүн негизги функциясын жоготкон органдар рудимент деп аталат. Мына ушул азыркы адамдардын өзгөчөлүктөрү жана эволюциясы бүгүнкү күндө адамдын жашоо тиричилиги алгачкы адамдарга караганда жогорку деңгээлде. Ошондой эле талаптары да өтө жогору болуп, биосферанын баардык, башкача айтканда дээрлик аймактарын пайдаланып жана өзгөртүп келүүдө. Мына ушул адамдын иш аракетине тиешелүү бул антропогенез грек сөзүнөн антропос бул адам, ал эми генезис деген бул тек пайда болуу дегенди түшүндүрөт. Бизге таандык болгон түрдүн жана ошондой эле адамдын тарыхый өөрчүү процесси антропогенез. Адамдын же адамдын эволюциясын изилдөөчү илим катары антропология деп аталат. Мына ошол антропогенезде адамдын эмгектенүүсү чечүүчү фактор болгон. Ал эми антропогенездин кыймылдаткыч күчтөрү мына мен экрандан көрсөтүп жатам, силерге таблицада көрсөтүлгөн. Мына ушул жаңы адамдын пайда болушу менен адамдын биологиясынын ордуна социалдык эволюция орунду ээлейт. Мына ушул адамдын эволюциясында популяциялык толкун дагы чоң орун алды десек болот. Мына ушул өзүңөр экрандан көрүп турасыңар балдар, антропогенездин кыймылдаткыч күчтөрү мен жогоруда айтып өттүм, социалдык жана биологиялык. Биз ушул жаңы адамдын пайда болушуна сөзсүз түрдө эмгек, андан сырткары коом жашоосу, мына ошол адамдын ой жүгүртүнүн өөрчүшү жана ошондой эле адам деген баскычка жогору көтөрүлгөндө сөзсүз түрдө алар бири-бири менен пикир алышып, демек сүйлөө келип чыккан. Андан сырткары биологиялыкка кайрыла турган болсок, бул тукум куучулук, өзгөргүчтүк жана ошондой эле жашоо үчүн күрөш жана бул акыркысы табигый тандоо. Ал эми балдар, өзүңөр экрандан көрүп турасыңар адамдын келип чыгышын.
Бул дропитек адам сымал маймылдардын тукум курут болгон уруучасы. Бул 15 миллион жыл мурун жашаган. Мына ошол дропитектин сөөк калдыктары, ошондой эле тиштери, жаактары, буту колдорунун сөөктөрү археологдор ушул Батыш Европа, ошондой эле Түштүк Азия, Чыгыш Африка аймактарында миоцендик жана айрым чөлкөмдөрдөн табышкан. Мына ошол айрымдары горилла менен шимпанзеге дагы окшошо баштагандыгын дагы алар байкашкан. Ал эми бул экинчиси австралопитек, австралаус бул түштүк дегенди түшүндүрөт. Ал эми питюс деген бул маймыл дегенди билдирет экен. Мына ошол тукум курут болгон киши сымал маймылдар геологиялык курагы боюнча пиоцендин аягы менен плейстоцендин башы болуп калат экен. Мына ошол сөөк калдыктары дагы Алдабой капчыгайында же болбосо Танзанияда, Омо дарыясынын өрөөнүндө, азыркы Эфиопия аймактарында, ошондой эле Рудольф көлүнүн тегерегинде, азыркы Кенияда табылган. Көбүнчө ачык саванналарда жашагандыгы аныкталган. Ал эми ишке жөндөмдүү адам, бул өзү ишке жөндөмдүү адамды өзүңөр сүрөтүн көрдүңөрбү? Демек, мында берки маймылдарга салыштырмалуу бул ишке жөндөмдүү болгон же болбосо эмгек менен жаратылыш адамдын ортосундагы процесс. Бул жаратылышта адам өзгөрөт жана өзүн дагы өзгөртүүгө жөндөмдүү келет. Ал эми кийинкиси бул түз басуучу адам. Мында адамдын талыкпаган эмгегинин аркасында мына ошол адамдын денесиндеги өзгөрүүлөр боло баштаганын өзүңөр байкап атасыңар. Мына ошол баштагыдан кыйла түзүк. Ал эми неандерталдар булар гомо сапиенске африкалык формасы деп дагы айтылып келет. Мисалы кыйла түзүк адам кейиптенген. Бул мындан 35 миллион жыл мурда жашап өткөн адам. Ал эми акыркы баскыч бул акыл эстүү адам. Бул адам коомунун өнүгүшүндөгү тарыхый, маданий мезгил. Бул учурда эмгек жана согуш, ошондой эле согуш куралдары негизинен таштан жасалып, жыгач менен сөөктөр дагы колдонула баштаган. Андан акыркы баскычында карапа, ошондой эле буюмдарды жасоо өнүккөн. Таш доору дагы узакка созулган. Мына ошол доор ал адамдын, айбанаттардын дүйнөсүнөн адамдарды бөлүнүп чыгышынын башталышы. Ал эми эң байыркы адам жөнүндө айта турган болсок, бул таш доору. Силер буга чейин дагы тарых сабактарынан окуп үйрөнүп келгенсиңер. Мына ошол таш доору адамзат тарыхында эң узакка созулган доор болуп эсептелет. Мына ошол таш доору алгачкы жамааттык түзүлүш доорунун көп мезгилин өзүнүн кучагына камтыйт. Мына ошол эң байыркы адам колуна алган курал бул таш болуп эсептелет. Мына ушул таш доору адамзат тарыхындагы эң созулган доор деп жогоруда айтып өттүм. Мында болсо металл пайда болгонго чейин 8000 жылдай мурда таш доору созулган. Бул доор маданияттын өнүгүшүн, ошондой эле өзгөчөлүктөрүнө ылайык байыркы таш доору, палеолит, жаңы таш доору неолит. Бул экөөнүн ортосуна өткөл доор, бул мезиолит деп бөлүнөрүн билесиңер. Көрдүңөрбү, ар бир куралдардын ошол доорлордогу өздөрүнүн түзүлүштөрү бири-бирине салыштырмалуу айырмаланып тургандыгын көрүп турасыңар. Мына ошол палеолит, мезиолит, неолит доорлорундагы таш куралдарындагы айырмачылыктар абдан эле бири-бирине айырмаланып турат. Ал эми учурдагы адамдардын эмгек куралдарына токтолуп өтөлүк. Мында кадимкидей эле эмгек куралдарын бөлүп кароого болот. Алсак мисалы балык улоого кармаган атайын ушул кайырмакка окшош илмектер. Андан сырткары булар дыйканчылыкка дагы байланыштуу соко менен дың жерлерди бузуп, ошол өсүмдүктөрдүн маданий түрлөрүн өстүргөнгө аракет кылышкан. Андан сырткары жыгач соколорду дагы пайдаланып келишкен. Ал эми аң улоого атайын учтуу же болбосо курч предметтерди дагы пайдаланышкан. Бул жерде эмгек куралдары кадимкидей бири-биринен тактаана бөлүнгөндүгүн байкап атабыз.
Ал эми учурдагы адамдын маданияты ошол өзү маданиятта кошо өнүгө баштаган. Ошол таш беттеринде ар кандай жаныбарлардын жана ошондой эле өзүлөрүнүн иш аракеттерин дагы ушул таштын бетине чегип сүрөттөр аркылуу дагы билдиргенге аракет кылып келишкен. Мисалы биз аларды саймалуу таштардан дагы билип жүрөбүз. Ошол кездеги адамдардын өлгөн адамдарды жерге берүү зыйнаты, андан сырткары музыкалык аспаптардын үндөрүнүн чыгышына карай аларды дагы таанып, жана ошондой эле аларды дагы пайдаланууга жетишкен. Анчейин өнүкпөсө дагы алар үндөн кыйла үндөрдүн бири биринен жана окшош экендиктерин дагы булар билип келишкен. Ал эми адамдын биосферадагы ордуна токтолуп өтсөк, адамдын биосферадагы орду өзгөчөлөнгөн. Бул адамдын табияты менен кошо аныкталат. Анын жашоо тиричилиги дагы башка. Гетеротрофтуу организмдердей эле тамак аштан, абадан, суудан жана башкадан көз каранды. Ошол адамдын жөндөмдүүлүгү, анын иш аракети адамзат пайда болгондон баштап биосферага көз каранды болгон. Байыркы адамдарга тамакты жана жашоонун чөйрөсүн мына ушул жаратылыш пайда кылуучу. Ал эми адамзаттын тарыхында анын таасири биосферага күчөйт. Мына ошол адам айыл чарба иш аракетине үйрөнүп, өнөр жайларда өндүрүп, коомдук жетишкендиктерди пайдаланып, мына ошол натыйжада адам баласынын саны өсүп, жер бетине тарап, чарбачылык иш аракети биосферада дагы күчтүү факторлордун бири болуп саналат. Мына ошол адамдын биосферага тийгизген терс таасирлеринин сүрөтүн көрүп турасыңар өзүңөр дагы. Ошол биосферада адам баардык жашоого керектүү болгон ресурстарды, күнүмдүк мисалы сууну, ошондой эле дем алып аткан абаны, тамак ашты, энергияны, курулуш материалдарын жана башкаларды алып, кайра чарбачылык жана тиричилик таштандылардын баардыгын жаратылышка кайтарып берет. Мына ошол адамдын иш аракетинин таасири астында жер өзгөрүп кеткен. Жаратылыш ресурстары начарланып, ошондой эле чөйрөнүн табигый булганышы, табигый экосистемалардын бузулушу даана ачык айкын байкалат. Ал эми адамдын биосферага тийгизген терс таасирлери мындан сырткары жаратылыш ресурстарын туура эмес пайдалануу, аларга туура эмес мамиле жасоо, ар кандай оорулардын пайда болушу, токойлордун кыркырылышы, мына ушул токойлордун саны кескин азайып, кычкылтектин бөлүп чыгуусу азаят. Мына ошол суунун режиминин дагы бузулушунан жердин эрозиясы, андан сырткары жерде селдин жүрүшү, мына ошол эле климаттын өзгөрүшүнө дагы алып баратат. Ал эми сууну туура эмес пайдалануу, адамдар сууну абдан чексиз пайдаланат. Мына ошол айрым жерлерде суунун жетишсиздиги дагы сезилет. Мына өзүңөр көрүп тургандай эң Арал деңизинин аянычтуу абалы. Андан сырткары дагы дүйнөдөгү саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматтары боюнча дүйнөдөгү оорулардын 80% мына ошол суунун сапатынан жана жетишсиздиги менен байланыштырып келишет. Жана ал далилденген. Мына ошол дыйканчылыкта сууну туура эмес пайдалануу жердин шордуулугуна дагы алып келет. Мындан сырткары адам жаратылышка терс гана таасир тийгизбестен, мына ошол адам биосферага оң дагы таасирлери бар. Мына ошол алардын бири табигый объектилерди сактоо жана биологиялык ар түрдүүлүгүн көбөйтүү. Бул иштер ар түрдүү багытта жүргүзүлүп келет. Алсак сейрек кездешкен өсүмдүктөрдүн түрүн коргоо. Өзүңөр көрүп турасыңар, мандалактын бир канча түрү коргоодо. Андан сырткары токойлорду жана токой телкелерин көчүрүп отургузуу, аларды сактоо, андан сырткары азайып кеткен жана сейрек кездешкен жаныбарлардын түрлөрү, мисалы Тянь-Шань ак тырмак күрөң аюусу жана ошондой эле бийик тоолуу асказоолордо байырлаган илбирс. Андан сырткары аймактарды көрктөндүрүү, дарыяларды, көлдөрдү балык менен байытуу, ошондой эле балык чарбачылыгына жасалма көлмөлөрдү пайда кылуу. Деги эле бул иштин максаты мына ушул адамдарды тамак аш менен камсыз кылуу. Мына ушул айыл чарбадагы керектүү жаныбарларды
пайдалануу менен продуктууларды жана ошондой эле жана башкаларды өндүрүп алуу. Анда балдар, биз жогоруда бир топ маалыматтарга ээ болдук. Анда кезекти суроого берсек, Арал деңизинин соолушуна алып келген негизги себептер эмне болушу мүмкүн деп ойлойсуңар балдар? Мына ушул Арал деңизинин соолушуна алып келген негизги себептер: А варианты климаттык өзгөрүү болушу мүмкүн, Б варианты тектоникалык кыймыл, андан сырткары дыйканчылык жана ошондой эле суунун аздыгы. Арал деңизинин соолушуна алып келген негизги себептер жөнүндө мен жогоруда айтып өттүм. Анда туура жообуна көңүл бөлсөк, бул дыйканчылыкта сууну туура эмес, башкача айтканда көбүрөөк пайдалануу натыйжасында мына ушул Арал деңизинин соолушуна алып келет экен. Мындан сырткары биз ушул адам баласынын жаратылышка оң таасирлери тууралуу сүйлөшүп жатпайбызбы? Мына ушул шамалдан энергияны дагы өндүрүп, мына шамалдын багыты аркылуу алар энергияга айландыруучу атайын предметтерди жасап, мына ушул шамалдын дагы энергиясын өздөрүнө пайдаланып жатат десек болот. Мындан сырткары күн батареясы дагы күн нурунун энергиясын түздөн түз электр энергиясына айландыруучу, же болбосо жарым өткөргүүчү фотоэлектр генераторлор болуп эсептелет. Мына ушул күн батареясы аркылуу күн элементтеринен турган мындай жука панелдерден жасалган атайын приборлорду, алар жалтырак калк менен капталган ушундай жалпак күн батареяларын пайдаланып келет. Булар болсо 1920-жылда пайда боло баштаган. Бүгүнкү күндө тарта адамдар кеңири колдонуп жатат десек болот. Ал эми балдар, мындан сырткары өзүбүздүн Кыргызстанда корголуучу жайлар тууралуу сүйлөшсөк, мына ушул Кыргызстанда корголуучу жайлар бар. Силер аны билесиңер. Ысык көл биосфера коругу бар, андан сырткары Сары Чаты Эр таш коругу бар, Нарын Каратал Жапырык коруктары дагы бар. Андан сырткары Кулун Ата, Сурма таш, ошондой эле Падыш Ата жана Сары Челек биосфералык коруктары бизде бар. Кыргызстанда көлдөр эң эле көп. Мына алар туздуу болгондуктан ичкенге жарабайт. Ал эми Ысык көл жана Чатыр көлдөрүнүн суулары гана туздуу. Мына Ысык көл тууралуу айта турган болсок, Ысык көл дүйнө жүзү боюнча тоолордун арасында жайгашкан ийри көлдөрдүн бири болуп эсептелет. Ысык көл эч качан тоңбойт. Мына ошол суунун түсү дагы ошол күндүн түсүнө жараша болот экен. Күн өтө ачык мезгилде ал көк түстө болот. Ал эми күн бүркөк болгон учурда өңү боз ала болуп өзгөрөт экен. Ал эми Сары Челек биосфералык коругу жөнүндө айтсак, бул Чаткал жана Ат Ойнок кыркатоолорунун тутумдашында Кожо Ата суунун алабында жайгашкан. Бул ЮНЕСКО тарабынан биосфералык коруктардын эл аралык тармагына киргизилген. Мына сырткары жаратылыш парктарга токтолуп өтсөк, Кыргызстандагы жаратылыш парктары бул Караколдо, ошондой эле Нарындагы Салкын Төр, Саркент, Кыргыз Ата, Кара Шоро, ошондой эле Саймалуу таш, Таластагы Беш таш жана ошондой эле Ала Арча жана Чоң Кемин жаратылыш парктары дагы атайын уюшулган. Мындан сырткары ушул Ала Арча улуттук табият паркы мамлекеттик тарабынан коргоого алынган аймак болуп эсептелет. Ушул улуттук парк атайын түзүлгөн. Мындан сырткары адамдар эс алуу үчүн парктарды түзгөн, ал бүгүнкү күнгө чейин тарта уланып келүүдө. Ал эми ар бир өлкөнүн кызыл китеби түзүлгөн, ага атайын саны азайып кеткен жана сейрек кездешкен жаныбарлар, ошондой эле өсүмдүктөрдүн саны катталган. Ал эми Кыргыз Республикасынын кызыл китеби 1985-жылы биринчи жолу кызыл китеп түзүлгөн. Мына ошол кызыл китепке саны азайып кеткен жана сейрек кездешкен жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү коргоого атайын мыйзамдар кабыл алынат. Анда балдар, биз кезекти кайрадан суроого берсек, организмге комплекстүү таасир этүүчү чөйрөнүн факторлору: А варианты антропогендик, Б варианты баардыгы, В варианты биотикалык, Г варианты абиотикалык.
организмге комплекстүү таасир этүүчү чөйрөнүн факторлору бул антропогендик, Б варианты бардыгы, В варианты биотикалык, Г варианты абиотикалык. Анда бул суроого оңой эле жооп беребиз. Туура жообуна көңүл бөлсөк, организмге комплекстүү таасир этүүчү чөйрөнүн факторлору булар бардыгы кирет экен. Ал эми кийинки суроону окуйын. Туризм жана эс алууга ыңгайлуу болгон жаратылыштык аймактар кайсылар? А варианты корук, Б варианты жаратылыш паркы. Туризм жана эс алууга ыңгайлуу болгон жаратылыштык аймактар кайсылар? Туура жообу бул жаратылыш парктары. Анда балдар, бүгүнкү сабактагы терминдерге токтолуп өтсөк, биосфера грек сөзүнөн биос жер, сфера шар, жердин тирүү организмдер жашаган тиричилик катмары. Антропогенез грек сөзүнөн антропос адам, адам баласынын келип чыгышы, өрчүшү. Кызыл китеп өзгөчө коргоого алынган өсүмдүктөр менен жаныбарларды сактап калуу максатында түзүлгөн маалыматтардын жыйындысы. Корук коргоого алынган жаратылыштык аймак. Жаратылыш паркы өзгөчө корукка алынган табигый аймак. Ушуну менен балдар, биология предметине бөлүнгөн убактыбыз соңуна келип жетти. Мен силер менен коштошом. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта тургула.